Салам тугандар. Бүгүн Чычкан капчыгайына келдим. Ош-Бишкек жолу. Бул артында турган Телгайың ашканасы. Азыр Телгайың ашканасынын иштетүүчүлөрү же хозяйыны Токтогул элине кандай мамиле кылып атканын азыр мен силерге көрсөтүп берем. Бул жакта ошо самын суу деги эле ашканадан чыккан мусорлардын баардыгын чычкан суузунун жээгине төгүп атыптыр да. Урматтуу туугандар, мынакей бул чычкан суузу. Бул жак ошо Телгайың ашканасы. Асфальт жолдон ашып кетсе бир 10 метр алыста. Мынакей гүл, тамагаш калдыктары ит болсо жеп атат. Бул жерде карга, кускун, билесиздер эми ит, түлкү, чөөг окшогон эмелер булардын баардыгын ташып азыртан эле бул суу жээкке алып барып атат. Бул кыш мезгили азыр тоңуп турат. Жазында күн жылыганда баардыгы эрип сууга түшөт. Суудан болсо Токтогул шаары ичет будан. Именно арал айылы кыш жай дебей ушул чогуу чыккан суусун таза суу катары колдонот. Баягы күнү көрдүң эле сил жерден. Ашканадан алып чыгып эле. Оттон чыккан калдыктарды дагы асфальттын жээгине төгүп аткандарына көрдүң эле мынакей. Ашкананын ээсине сүйлөшкөнгө аракет кылган. Телгайың ашканасынын хозяйыны болсо. Менин атым Эрлан. Токтогул шаар кеңешинин депутатымын. Сизге бир-эки суроолорум бар эле, ошо жооп берип койсоңуз. Ашканадан чыккан калдыктарды кай жакка төгөсүздөр? Токтогулга. Токтогулга төгөсүз. Токтогулдун кай жагына төгөсүздөр? Мынакей да. Мусорго. Катуураак сүйлөңүз. Мусорго. Мусор. Бардык калдыктарды мусорго төгөсүздөр, Мусорду алып кетет айыл өкмөт жанагы. Мэрия менен келишим бар да? Мэрия менен келишим бар. Келишим Январдан 2000 болду. Былтыр 1000 сом болду. Канча убакытта бир алып кетет? Bir ayda bir келет эле. Бир айда бир келет да? Бир айда толуп кетпейби бул жакта? Жок, азыр кышта жок. Жазда машина менен ташыйм. Өзүңүз ташыйсыз. Өзүңүз ташыган учурда да ошо эме менен тазалык менен келишим түзөсүзбү? Түзөсүз. Азыркы учурда келишимиңиз бар. Кече түзүп кетти. Кече түзүп кетти да? 2000 сом деди жаңы жылдан кийин. Январдан. Бул жака экология кызматкерлери келип текшерүү жүргүзбөйбү, жүргүзбөйбү? Текшерет. Санэпидемциядан келишеби? Келишет, да? Бар жок. Айлана чөйрөнөгө экологияны бузбайсыздар? Жок. Хорошо. Штраф салат. Штраф салат, да? Бул жакта как раз мусор таштабыла деп жазып коюптур. Бирок сиздер нары жака тамактан калган калдыктардын баарын төгүп атыптырсыздар. Кайсы жака? Жүрсөңүз, мен сизге көрсөтөйүн. Жүрүңүз. Бул машинанын нарагында деле турат эмелерчи. Оттон калган калдыктардын баарын ушул жака төгүп атыптырсыздар, да? Бул жака мына сиздер ашкананын калдыктардын баарын төгүп атыптырсыздар. Бул жактан жашоочулар нааразы болуп атышат да. Ошо чычкан ичинде ашканалардын баардыгы ушинтип мусорлардын баарын төгүп. Бул эми азыр байке тоңуп турат азырчы. Эригенде могул абалды көрүп атасың. Могул жерде кеминде бир машинадан ашык мусор бар. Бул жерде как раз лук бар экен мондайчы. Суу барып чоңчукканга түшөт. Чычкандан билесиз, эл суу ичет туурабы? Основной арал айылы бул суудан кышы жайы дебей таза суу катары колдонот. Сиздердин кылып аткан мамилеңиздер караңыздар мына. Болобу ушундай? Муну тазалап алдык да. Бирөө уруксат бергенби буга ошол жака төккүлө деп? Эч ким уруксат бербейт. Кимдер текшерди эле сиздерди? Экология текшерген. Муну көрүп эмне деди сизге? Мурдагы эскертип кеткен. Тазалатып кой деп, тазалатам деген. Муну тез аранын ичинде Токтогул шаарынын экология кызматкери, санэпидемция, анан мэрия кызматкерлери келип тез аранын ичинде чара көрүп, мыйзам түрүндө айып саласыздарбы, эмне кыласыздар, бирок могундай нерсе вообще кайталанбаш керек. Кайталанбайт менде. Bundan kança deyin, бул жерде мисалы ит ташыйт, чөө, карышкы, то есть түлкү турабы? Мурдан жел Карга куш бүт баары ташып, баарын сууга ташып атат. Сиз сууну эле эмес, жалпы жаратылышты булгуп атасыз да. Элдин ден соолугуна зыян келтирип атасыз. Экинчи кайталамаз, мен азыр муну соц тармакка кой берем. Бул жерге жазып коюптур дагы. Айдоочу мусор таштабы дейт.
айдоочуларга таштабайт, бирок ашкананын ээси ушул жака таштап жатат мусорду.